Саламатсыңарбы? Бул сабакта биз Power Query'ni тааныштырууну улантабыз. Негизинен буга чейинки сабакта ошо главная деген бетиндеги бардык функционалдарды карадык. Жана преобразование дегенди дагы карап чыктык. Анан бизде кийинки бул добавление столбца деген. Негизинен өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта главное преобразование, добавление столбца, просмотр, инструменты, справка деген 6 бет турат, кнопка турат. Ушулардын ичинен эң көп колдонулганы главное менен преобразование да. Ал эми добавление столбцаны карасак, бул жерде дагы мындай кандайдыр бир нерселерди жасасак болот, бирок өзүңүздөр көргөндөй эле мисалы статистика же болбосо дата, время ушул сыяктуу нерселер берки преобразованиянын ичинде же болбосо главнаянын ичинде деле бар болчу. Өзү эле бул кнопканын аты айтып тургандай добавление столбца деп мындай жаңы колонкаларды кошуу да. Мисалы условный столбец деп турат. Бул жерден тандасак, мисалы имя столбца, мисалы возраст алалы. Эгерде возраст мисалы 25тен дейли, мисалы барабар же болбосо 25тен чоң болсо, же чоң деп деле койсок болот, мынакей больше деп. Анда муну мисалы старше деп койсок болот. 25тен чоңдорго старше деп атайын бир жаңы кошсок болот. Эгер башка учурда же болбосо мындай 25тенке барабар же болбосо андан кичинекей учурда молодые деп койсок, жаштар деп мисалы үчүнчү. Ушинтип койсок, мынакей жаңы столбец кошуп коет, бул жерде колонка кошуп коет. Мисалы ушул возраст деген колонкага жараша 23төгү мисалы молодые эле болот. Себеби 25ке барабар же андан кичинекей, 24 деле молодые, мисалы возраст деле молодые дегенде ушундай атайын бир жаңы колонка кошулат да. Бул негизги эле бул нерсенин максаты негизи маалымат жыйноо, ошо маалымат базасында маалыматтарды жыйноо мындай өтө оорго турат. Анан дагы кайталанган көптөгөн мындай таблицалардын кереги жок. Ошон үчүн негизинен маалыматты кандай деңгээлде болсо дагы эптеп жыйнап берсе, негизи маалымат чогултуучуларчы, андан кийин анализ кылып атканда ушул сыяктуу колонкаларды өзүбүз эле кошуп алсак болот да. Мындайча айтканда, маалымат чогултуучу колдон келишинче жеңил мындай маалымат чогултканга аракет кылыш керек. Андан кийинки бизде мисалы столбец индекса дейт да. Бул ошо индекстерди берет, мисалы бизден баштап. Мисалы биринчи столбец 2, 3 индекстерди 4, 5, 6, 7, 13 чейин дегендейчи кыскасы. Ушундай жаңы колонканын ичинде маанилерди берет. Мындайча айтканда, буларды автоматтык түрдө Power BI аркылуу берип жасап алсак болот экен. Кийинкиде болсо создать дубликат столбца дейт. Ошонун эле мисалы көрдүңүздөрбү? Индекс деген мисалы колонка болсо, ошонун индексин эле копиясын биз создавать этип болот да. Кээ бир учурларда ушундай нерсени жасаш керек болуп калат. Ушул учурда ушул нерсе менен жасайбыз. Ошондой эле мисалга алсак, бул жакта база сотрудников деген таблицанын ичинде
должность деген колонка бар экен. Ушул жерде мисалы директор дегенди 30 миң деп мисалы айлагынчы. Менеджерди 25 миң деп ушул нерселерди өзүбүз деле жазып койсок болот да. Мындайча айтканда муну маалымат толтуруучуну же болбосо маалымат чогулткан адамды кыйнабай эле колдон келсе биз өзүбүз эле кошуп койгонубуз туура болот. Жана бул автоматизация болуп эсептелет да. Мисалы директордуку дегенде автоматически 30 миң деп, менеджердики 25 миң, мисалы продавец деп турат, булардыкы 20 миңден деп турат да. Ушундай кылып эле мынакей ушул добавление столбца дегенди кыскасы биз колдонуп, ушундай жаңы бир колонкаларды түзүп алсак болот экен. Ал эми кийинки просмотр деген кнопкада болсо, бул жакта негизинен буга чейин бир карап өттүк элек мындай маалыматтарды тазалоодо же болбосо даярдоодо колдонула турчу бул жакта дагы бөлүктөр, мындайча айтканда керектүү нерселер бар. Мисалы показать пробелы дейт. Ушунда турат, мисалы столбца, мисалы качество столбца, мисалы ошибка канча, канчасы таза, канчасы бош, ушул нерсени көрсөтөт. Мисалы распределение столбцов дегенди бассак, эгерде мисалы кээ бир маалыматтарыбыз болот да, миңдеген саптардан турат. Ошолорду мындай көрүш үчүн, мисалы продажа дегенди ачсак, мынакей продажада көрсөтөт да бизге жайгашышы, мындайча маалыматтардын кандай жайгашкан. Анан дагы өңдөр менен көрдүңүзлөрбү, допустимый дейт, мындайча айтканда жакшы эле маалыматтар, качествосы жакшы маалыматтар. Мынакей ушундай кылып көрүп алсак болот экен. Ошондой эле мисалы профиль столбца деген мынакей негизи эле профиль кандайынан жайгашкан экен, мындай количество 147 экен, общий 147 сап бар экен, ошибка жок, пустой 13 сап бар экен, отдельные дейт, уникальные мындай окшоштор, минимум, максимум, орточо деген нерселердин баардыгын тең ушулар аркылуу көрүп алсак болот. Негизи эле визуализацияны эки нерсеге колдонулат. Бул биринчиден жанагындай аябай чоң маалыматтарды биз качан Power BI'да иштеп атканда же негизи эле маалыматтар менен иштеп атканда ошол визуализация кылып олтуруп, кайсыл жерлерде примерно каталар бар экенин визуализация аркылуу көрүп алсак болот. Ансыз мындай каталарды көрүп кылыш, бул мындай ишти алып барыш өтө оорго турат да. Экинчи учурда визуализация бул жана даяр болгон маалыматтарды визуализация кылуу да. Ошол демек маалыматтарды даярдап аткан учурдагы визуализациялар ушул просмотр деген бөлүктө жайгашкан экен. Анан мисалы перейти столбцу деп турат. Бул мисалы кээ бир учурларда болот, көп эле учурларда болот, маалыматтар өтө чоң болгондуктан колонкалар мисалы ушул колонкалар эле жүздөп саналат да. Анан ар бирөөнү монтип жылып ушинтип отурбай эле перейти столбцу дегенди басып туруп эле анан мындайдан колонкалардын аттары чыгып калат, анан ошого өтүп кетсек болот да. Мисалы филиал деген бизге керек депчи. Мисалы филиалды бассак, филиалды ачат да. Ушул нерселерге колдонобуз. Андан кийинки болсо бул расширенный редактор дейт. Бул жанагы эле бул жерде DAX формулалар жазылган. Бул ушул просмотрдун ичинде дагы бар. Андан кийинки болсо зависимости запроса дейт. Бул мындайча айтканда биз мисалы үчүн айтпадык беле, Power BI аркылуу маалымат базалары сакталган көптөгөн сервистерге улансак болот депчи. Ошол учурларда мындай иштесек болот. Кандай запрос болуп атат ушул нерселер жөнүндө. Кийинкиси бул инструменттер. Инструменттер негизинен диагностика же болбосо каталарды тапкан учурларга колдонот. Мисалы өтө чоң данныйлар, маалыматтар менен иштеп атканда аларды диагностика кылып атайын каталарын таап, мындай ал керек болсо мындай сөзсүз түрдө эле ката эле эмес, мындай ката
жакыныраак болгондорду дагы мындай өчүрүп тазалап ушинтип алганга бизге жардам берет. Анан дагы ушул инструмент, мындайча айтканда, диагностика кыла турган инструментти эң негизги бул жаңы маалыматтарды дегенде биз маалыматтарды Power BI'га көчүрүп алгандан кийин тазалап иштеп баштап атпайбызбы? Ошол учурда начать диагностику дегенди басып койсок, бул бизге жардамдашат да. Мындайча айтканда, чоң маалыматтар менен иштеп атканда кээ бир жерлерин унутуп калып, же болбосо ушул шактарды катарынан туура эмес иштеп коюп аткан учурларда бизге жардамга келет да. Бул мындайча айтканда биздин дагы эффективдүү иштешибизге Power BI өзү дагы жардам берип турат. Кийинки справка, бул справка деген өзү эле айтып тургандай, кандайдыр бир Power BI жөнүндө дагы тереңирээк маалыматтарды биле турган болсок, мисалы обучение дагы мындан ары карай үйрөнүп турганга ушул нерселерге атайын, же болбосо документация, мисалы документациясын окуганга, учебный видео материалы дейт, мындай окуп үйрөнгөнгө дагы материалдар керек болсо ушул жерлерден көрүп турсак болот. Ошондой эле мындай поддержка Power BI'дин мындайча айтканда түзүүчүлөрү менен байланыш кылса болот. Программа жөнүндө, ошондой эле Power BI жөнүндө атайын блогдор чыгып турат, же болбосо жазышуулар, ошолор сообщество, мындайча айтканда, ошолордун коомдош мындай эмелерге кошулуп алып, каналдарга, ушуларга кошулуп алып, алардан сурап, же болбосо аларга кеңеш айтып, ушундай Power BI'дин жааматтарына кошулса болот экен. Мындай идея болсо дагы жазса болот экен. Кыскасы, ушул нерселердин баардыгы справка бөлүгүндө жайгашкан экен.